Кутмандуу кечиңиз менен урматтуу телекөрүүчүлөр, ассалому алейкум ардактуу билермандар, айымдар жана мырзалар. Бүгүн 7 декабрь 2025 жыл ЛТРде билерман ордо интеллектуалдык оюну. Бүгүн атайын майрамдык чыгарылыш. 8 декабрь Кыргызстанда телевидение кызматкерлеринин кесиптик майрамыны. Мына ошол кесиптик майрамга байланыштуу биз бүгүн атайын студиябызга кесиптештерди чакырдык. Демек, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү оюн аябай кызыктуу жана пайдалуу болот деген ниеттебиз. Демек, мен бүгүнкү оюнду ачык деп жарыялаймын. Мына ушул курама команда бүгүн сиздерге каршы ойнойт, ардактуу телекөрүүчүлөр. Анда эмесе мен команданы ордого чакырууну баштаймын. Демек, бүгүнкү майрамдык чыгарылышта Медербек Ниязалиев келген, Ош мамлекеттик университетинин маалымат борборунун директору. Ордун алыңыз, Медер мырза. Андан кийинки катышуучубуз Райымбекова Элнура. ЛТР мамлекеттик телеканалынын билим жана илим каналында кызматкер болуп иштейт, жаңылыктар бөлүмүндө. Кийинки катышуучубуз Самат Алыбаев. УТРК Ош телеканалында продюсер кызматында иштейт. Толубай Бурканбеков. Ош ТВ телеканалында жаңылыктар бөлүмүндө кабарчы болуп иштейт. 5-чи катышуучубуз Айзирек Гадаева. Ош Пирим телеканалында жаңылыктар бөлүмүндө иштейт. Жана бүгүнкү курама команданын капитаны Сыймык Марат уулу. ЛТР мамлекеттик телеканалынын жаңылыктар бөлүмүндө кабарчы кызматында иштейт. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, ушул курама команда бүгүн сиздерге каршы оюн жүргүзмөкчү. Кесиптештер, бүгүнчө билермандар, манайыңыздар жакшыбы? Бул ордодо жаңылбаган болсом, Сыймык Марат уулу буга чейин ойногон. Сыймыкка чоочун эмес биздин бул оюн. Калган билермандар үчүн, калган команданын мүчөлөрү үчүн бүгүн биринчи жолу биздин студиябызда. Манайыңыздар жакшыбы? Сыймык мырза, бүгүн эми сиз команданы жетектейсиз. Манай жакшыбы? Команда оюнга даярбы? Эки ооз сөз сизден. Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу ордо. Биздин команданын маанай абдан жакшы. Буюрса биз оюнга күчүр менен даярдыкта келдик, даярбыз. Чоң рахмат, ийгилик каалайбыз. Команда курам мүчөлөрү менен оюндун жүрүшүндө өз кезеги менен тааныша беребиз. Ал эми биздин расмий өнөктөштөр бул адаттагы эле Барбол кондитердик фабрикасы. Барбол адал таттуу дайыма жаңы гана продукттар менен бизди кубандырып келет. Дагы бир өнөктөшүбүз бул Таев костюмс дүкөнү. Таев костюмс сиздерге жана телекөрүүчү ийгиликтерди каалайт. Эсеп 0-0. Биринчи раунд. Медер мырза, манай жакшыбы? Жакшы. Сиз биринчи жолу ойноп жатасызбы билерман ордон? Ооба, биринчи жолу келип атам. Эми бүгүн майрамдык чыгарылыш да эми алып барчу. Ооба, албетте, бүгүн майрамдык чыгарылыш. Майрамдык чыгарылыш. Баары кесиптештерди майрам менен куттуктайм. Ийгилик болсун. Буюрса, мына кыргыз телевидениясы негизделгенине бүгүн 67 жыл болуп атат да. Ошол 67 жыл аралыгында кыргыз телевидениясы ысыкты да суукты да башын өткөрдү. Сиз дагы бир топ жылдан бери телевидение журналистика тармагында келе жатасыз. Бул тармакты сиз мындай бала кезден тандагансызбы, кызыкчу элеңиз Медер мырза, же турмуш зарылдыгынан улам пайда болгонбу телевидение, журналистика дегеле? Бул өспүрүм курактар өткөндөн кийин болду окшойт менде. Ошол биринчи жолу фотоаппаратты кармап, анан объективтерди кармап, андан кийин эле ошол 11-класс бүткөндөн кийин журналистикага тапшырып калдык. Кыргыз теле жана журналистикага. Ошондон кийин анан ошо журналистикабыз башталды да. Бул канча жыл болуп калат ошондо жалпы? Бул 98-жылы биринчи курска келгенмин. 98 жылдан бери. Анан 2004 жылдан баштап биринчи ошо телевидениеде иштеп баштадык.
Камераны 2000-жылдан баштап тартып баштадым окшойт. Ошо 2000-жылдан баштап тартып. 25 жыл болуп калыптыр да. Ооба, 25 жыл болду. Чейрек кылым, Ооба. Ислам Шайлокул уулу Ак Сай районунан сиздерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар. Кайсы бир жылы жокчулук болуп, белгилүү комузчу Ниязалы Борош уулу баласы Атамкул экөөсү отун алганы тоого барат. Ал жакта адамдарды карактап жүргөн каракчылар алдынан чыгат да буларды таанып турса дагы өлтүрмөкчү болушат. Өлүм алдынан бир күү чертип берейин деп комузчу бир күүсүн чертет. Каракчылар макул болот дагы угуп баштайт. Биринчи күнүн чертип бүтөт. Каракчылар унчукпайт. Экинчи күнү чертип бүтөт. Дагы унчукпайт. Айтор ошентип бир себеп менен бул Ниязалы Борош уулу баласы экөө аман калышып айылына кетип калат. Сиздерге суроо. Эмнеге аларды каракчылар өлтүргөн эмес? Кетти минута. Жанагы Ал бир канча күн ойноп атпайбы? экинчи oyunda oynadı. Акыркысында бир азыр учурда бизге жеткен көзлөр билесиз? Ниязалы Борош уулу. Жок, эмне себептен? Бул жерде күнүн жанагысы болушу мүмкүн, адам затына тиешелүүчү тематикасы болушу мүмкүн. Мүмкүн ошончолук жагымдуу болгон. Жагымдуу четкен болушу мүмкүн. Уктап калышы мүмкүн. Демейде узагыраак болот да, узактыгы. Уктап калган же ойго кеткен. Аябай жагымдуу болгон үчүн жаны эргип уктап калган болушу мүмкүн. Бирок ошондой фактылар бар. Уктап кетип анан кийин күү угат болобу bizde деле. Бирок болот ооба жанагы күнү угат уктап калган учурлар болот. Бирок уктаганчалык. Бирок алар эргите чертишкен. Жок, эгерде Чертишкен болсо. күчтүү болсо, ошондо каракчылардын эмеси да Уктап катуу болот да. же болбосо ошол нерсеге ушунчалык берилип кеткен, алаксып калган деген. Мүмкүн ушунчалык таланттуу адамдарды өлтүрүп койгонго деген да ой болду. Жок, алар талант менен эмес, жок. билип турса дагы өлтүргөн эмес. Аз уктап кеткенден башка жакшы вариант эле чыкпайт болчу. Семек мырза, вакыт бүттү. Ким жооп берет? Урматтуу алып баруучу, бул суроого бизден Айзирек айым жооп берет. Айзирек. Саламатсыздарбы? Ошол Ниязалы менен атасы күнү ушунчалык жагымдуу черткендиктен ошол каракчылар дагы берилип кетип, же болбосо ойлонуп, же болбосо уктап кеткендиктен билбей калышканда мүмкүн алар качып кеткен, анан ошодон аман калышкан деп ойлойбуз. Кайсын вариантка басым жасайсыз? Берилип кеткен деп атасыз, анан уктап калган деп атасыз. Кандай учурда булар кетип калышы мүмкүн? Уктап кеткен деген вариантты тандайбыз. Уктап кеткендиктен. Жооп кабыл алынат. Негизи ушундай күү угуп уктап кеткен жайыңыз барбы, Айзирек? Мындай болгонбу? Музыка угуп отуруп, уктап калып. Каракчылар алардын көөсүнө уктап калышкан. Угуп отуруп уктап калгандагы булардан пайдаланып калган Ниязалы Борош уулу баласы менен качып кеткен экен да. Биринчисинде унчукпайт, экинчисинде унчукпайт. Демек бул жерде багып көрсөк уктап калган болот алар. Ушунда бир амал көйлүк дагы болгон экен да. Эсеп 1-0 жакшы башталды десек болот. Экинчи раундга старт беребиз. Экинчи раунд. Сыймык мырза, телевидение тармагында иштегениңизге канча жыл болуп калды? 2018 болсо 7 жыл болду. 7 жыл, Сиз өзүңүз мындай бул кесипке кызыгып келгенсизби же капсыздан тандообу кандай? Бул нерсеге эки себептен келгем. Же медик болом, же журналист болом деген кесип тандоо турганда үй бүлөлүк каражаттын тартыштыгынан ушул кесип тандагам. Бирок азыр өкүнбөйм. Азыр өкүнбөйсүз. Жакшы. Бейшеналы Иманалиев Манас шаарынан силерге каршы суроо берет. Урматтуу команда. 1988 жылы бул жерде дагы ырчы жөнүндө экен, кызык. Түрк ырчысы Барыш Манчо ачкыч аттуу ыр жазат. Ал ырында төмөнкүдөй саптары кездешет. 5 акын, 1 мунара, 2 мунара, 1 султан, 5 султан, 1 ойлонот, 2 ойчул болсо 1 куруучу. Урматтуу билермандар,
жогорудагы ыр сабындагы сыр болуп катылгандарды жана буларды бириктирген бир нерсени айтыңыздар. Эмне назарга тутулуп жатат бул саптарда? Түрк ырчысы жазган экен. Кетти минута. Ачкыч. Намаз жөнүндө сөз жок. Намаз жөнүндө. Акын, Беш мунара, акын. Беш акын, бир мунара Беш болот. акын, Куруучу мунара, дейт. эки мунара, беш султан, беш ойлончу. бир эки ойчул бир куруучу. эки ойчул, Ачкыч. Биринсени эки биринсени ойчул. багыттоо, биринсени ачуу, биринсени эме жөнүндө сөз. Ошол ачкыч болгондо 5 убак намаз, 5 Ооба, 5 убак намаз. эйсин ачкычын айтып атабы ошондо. Бул ошо ачкыч деп, бул 5 убак намаз, анан Түрк мунара, ырчысы бир деп атат мунара. бул жерде. эки бир рекет, султан. кайра бир эме Бир султан, 5 султан деп атат. алдыга туруп намаз окуган киши эмне деп айтчу? Имам. Имам. 5 парс деген эмеспи? Кайра 5 султан. 5 султан деп атат. Бул ошо М, 5 кайра беш беш парс, парс, беш ооба. парс. Беш парыз бул ошол. А бир ойчул Ооба, деген? мусулмандын эмелери да. Бешикке кирүүгө болгон. беш парыз. Ошондо ошол нерсеге жетет. Баары бириктирген болот. Анан баары бир ойлонот деп атат. Баары бир ошол. ойлонот. Баары бир ойлонот. Эки ой, Эки бир ойчул, куруучу бир дейт. куруучу. А бир куруч. Эки деген эмне? Эки деген Эки эмне? ойчул. Ал жерде эки рекет намаз жөнүндө. Эки. Эки рекет деген нерсе да. Эки мунара, эки ойчул деп берип атат да. Бир куруучу бул. Жок, негизи максаты ошол Ооба. 5 менен. Бештин Мунун баарын ачкычы бириктирген деген, бир нерсе бештин бар. ачкычы экен да. Баардык нерсени бириктиргенде эмне бул? Намаз, Бештин ачкычы бул. Бар. намаз деген сөз. Барыш деп атат. Сеймук мырза, Ачкыч. убакыт аяктады. Эмнени назарга тутуп жатат бул жерде түрк ырчысы? Урматтуу алып баруучу, биз команда менен Намаз бештин ачкычы болушу мүмкүн. 80%га чейин жакындадык деп ойлоп атабыз эми азырынча. Ачкыч деген сөздү колдонуп, бул жакта 5 акын, анан бир мунара деген баарын бириктирип, биз намаз деп токтолуп атабыз. Ошол намаз 5тин ачкычы деген маани берип ырдаган болушу мүмкүн. Жооп кабыл алынат. Туура жооп. Акын дегени бул Мехмет Акиф, Түркиянын акыны. Мунара дегени Измирдеги саат мунарасы. Султан дегени Фатих Султан Мехмет. Ойчул дегени Мевлана Руми. Куруучу дегени, демек бул архитектор болсо, белгилүү түрк архитектор ким? Синан жөнүндө айтып жатат. Булардын баардыгын бириктирген эмне болушу мүмкүн? Намазбы же башка нерсеби? Мен сиздерге азыр экранга түрк лирасындагы инсандар жөнүндө суроо берилген. Биздеги, мисалы үчүн, Симонкул Чокморов, Жусуп Баласагын дегендей суроо кетип жаткан болчу. Теки каршы жообуңуздар туура эмес болуп калды. Сиздер ошол 5 деген сөзгө 5 убак намаз назарда тутуп койдуңуздар окшойт. Азырынча 1-1 эсеп. 1-1. Суроо ээси Уманалы Бешиналиевди биз куттуктайбыз. Манас шаарынан телевизор тарапка 1 упай ачып берди. Оюн улантылат. Экинчи раунд. Экинчи раунд. Самат мырза, сизди диктор да көрүп калабыз. УТРК Ошко качандан бери иштеп жатасыз телеканалда? 6 айдын жүзү болуп атат буюрса. 6 айдын жүзү. Ага чейин 16 жыл банк тармагында. банк тармагында. Сизге банк тармагында суроочу санда оңой эле таап коет турбайсызбы? Алып баруучу болууну самап жүргөнсүз, мындай максат кылгансызбы негизи Бул телевиденияда? максат коюлган, бирок ушул баягы Кудай Таала тарабынан берилген талант 16 жыл бою катылып келген десем болот да. Банкта. Демек сиз мындайча айтканда талант 16 жыл мындай убал болуп калды дейсизби, кандай дейсиз? Антсек да болот. Себеби берде ата-эненин орду чоң болгон, ата-эне багыттаган ишканада иштеп жүрдүк да. Банкта иштегин деппи? Азыр жакшы буюрса жумуштар. Буюрса жакшы. Жүрөк сүйгөн жумушта десем болот. Данияр Султаналиев Нокаттан сиздерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар. 18-19 кылымдарда кээ бир куралдарды ачык көрсөтүп жүрүү мыйзамга, ошол убакта мыйзамга дал келбегендиктен адамдар ушул ыкманы колдонуп, куралдарын жашырып жүрүшкөн. Бул ыкманы британиялык жазуучу Джоан Роулингдин Гарри Поттер чыгармасындагы бир терс каарман дагы колдонот.
Бул негизи бул ыкма тарыхта аябай көп колдонгон, урматтуу билермандар. Сиздерге суроо. Куралдарды ачык көрсөтпөй жашырып жүрүү ыкмасын таап бериңиздер. Кетти. Таякты жандай болуп жүрүшкөнбү? 18-19 кылымдарда кандай куралдар колдонулган? Гарри Поттерде киносунда Гарри Поттердеги артына биринчи кайсыл куралдар колдонулган, ошону албайлы, аймакты тандап албайлы биринчи. Жок, ал Гарри Поттердеги терс каарман ким? терс каарман ким? Терс каарман Гарри Поттерде кол терс чатырга каарман жашырышы колдонгондой. мүмкүн. Аны жанагы аса таякка жашырышы мүмкүн. жеңине жашырышы мүмкүн эмеспи? Ушул нерсени колдонуп анан жашырган дейт да. Бул менин колдонгон, билбей калганбыз да ошол нерсени колдонгонучу. Мүмкүн жана таянып жүргөн таягы да. Ошо аса таяктын ичинде бирок Аса таяк. бычактан башка эч нерсе эме болбошу мүмкүн да. Ошон үчүн курал табыш керек да биринчи. Мен ойлоп атам, өтүктүн кончуна бизде мисалы Борбор Азияда болсо анда бычакты Гарри маасынын Поттердеги кончуна терс салган. каарман менен Бирок Гарри Поттерди эстешекте, Гарри Поттерди терс каарман. Поттерди көргөн толук. терс каарман эмне Эч ким кылат? көргөн эмес го. Ошол өтөгүнө эле салып окшойт. Өтүктүн кончуна салган. Мисалы бычак, эгерде бычак болсо, анда өтүктүн кончуна салган, жашырган ошол жакта да. Мүмкүн жеңине салган деген да бар. Бул өнүгүп эле калган мезгил болуп атат да 18-19. Кайсы катып? Сыймык мырза, ким жооп берет? Медербек мырза жооп берет. Медербек мырза. Биздин оюбузча азыр бул ошо 18-19 кылым боло турган болсо, анда бычак көбүрөөк колдонулган. Бычакты бул өтүктүн кончуна, эгер Борбор Азияда боло турган болсо, анда маасынын кончуна салып жашырышкан. Демек сиз көбүрөөк бычакты назарга алып атасыз, э? Ооба. Өтүктүн кончуна же маасынын кончуна жашырып жүрүшкөн. Жооп кабыл алынат. Ордодон ушул суроого кимде кандай жооп бар? Менин оюмча ал жеңине катып жүргөн. Гарри Поттерде ошол таякчасын кийиминин жеңине салганын көрсөк болот. Мен командадан деле чыкты бул ой. Ушул таякка бекитип жүрүсө керек, эми көбүнчө бычакты бекитип жүрүшөт. Бычак болсо керек деп ойлодук. Назарга тутулган нерсе, урматтуулар. Жана Сыймай айтпады, аса таякка кылычты салып жүргөн депчи, э? Назарга тутулган нерсе ушул болчу. Ачык көрсөтпөй жашырып жүрүү. Медер мырза айткан вариант деле колдонулган негизи. Бирок бул жерде көпчүлүктүн көзүнө бул таяк таянып жүрөт деген бир көрүнүштү көрсөтмөкчү болушкан. Бирок мунун ичинде кылыч болгон. Көптөгөн кинофильмдерде көрсөк болот бул ыкманы колдонгондорун, э? 2-1. Ешерсе эмес, азырынча 4-чү раундга старт беребиз анда. 4-чү раунд. Элнура, кош келипсиз билерман ордого. Оюн жагып жатабы? Оюн аябай мыкты эле болуп атат. Бир аз эле биз жоопторду таба албай калбасак. Телевиденияда канча жылдан бери иштеп жатасыз? 2009-жылы ноябрь айларында ушул ЛТР телеканалынын бособосун аттап келгем. 2009-жылы келгенсизби? Анда бир топ жыл болуп калыптыр анда. Тынчтык Кубатбеков негизи Өзгөн районунан, Кытайда учурда. Ошол жактан бизге ар дайым суроо жөнөтүп турат. Финляндия телевиденияси Советтер Союзу тарабынан чыгарылган Ну погоди же болбосо Сени бир шашпа мультфильмин сериалын көрсөтүүнүн расмий түрдө токтотууга аргасыз болгон. Токтотуп коюшкан Финляндияда. Медер мырза, мындай ушул мультфильм жактырып көрөсүзбү негизи мындай? Жагабы? Ну погоди. Эс тарткандан бери эле бул бизге фильмди көрүп чоң аябай мындай сиңип калган да. Айрыкча азыркы муунга деле билбедим. Азыркы муунда аябай мультфильм эмеси көп болгон үчүн тандоосу. Айрыкча 20-чы кылымдын башы, 19-чу орто ченинен баштап бул аябай бүтүндөй Союзга таанымал. Финляндияда токтоткон экен 80-чы жылдары. Мультфильм ашкере ырайымсыздык үчүн айыпталып, башкы кара ниеттин ролуна карышкыр эмес, коёнду айыпташкан. Сиздерге суроо. Биз ал жерде карышкырды айыптайбыз да көбүнчө. Финляндиялыктар жок, маселе коёндо дептир. Негиздеп бериңиздер, кетти минута. Карышкыр көп зыян тартат да. Зыян тартат. Ар түрдүү ыкмалар. кыйынчылык көрөт көбүнчө. Бул башка эме талкуулай турган эле нерсеси жок го деп ойлойм. Карышкыр коёнго караганда көп эле зыян. Ар түрдүү ыкмалар менен. Бул жерде ошондо зыянын тийгизип турат го. Ооба. Неге деген гана суроо берип атат. Агрессия. Ооба. Негатив жагы.
карышкыр көп жабыр тартат. Жабыр тартат, башка деле болушу мүмкүн. Коюнга караганда. Урматтуу алып баруучу, биз мөөнөттүү мурда жооп берүүгө аракет кылабыз. Убакыт сакталбайт, бирок жооп бере бериңиз, жооп бериңиз. Биз ойлоп атабыз, бул жерде ушул коюнга караганда карышкыр көбүрөөк зыян тартат. Аны билебиз. Жанагы чөпкө кошуп таңакты алып кеткен учуру жабыркап калат. Ошон үчүн ушундай чечим чыккан. Сиз негизи Финляндиялык телеканалдын ушундай чечимине кандай карайсыз? Туура эле деп эсептейсизби? Медер мырза. Негизи азыр ошондой эле ойго келип атабыз. Сеймек мырза, сизчи? Карышкырды жабыр тартуучу деп эсептейсизби сиз? Ошентип эсептейм мен көптөн бери. Акыл эсин бергенден бери ошентип эсептейм. Чын жакшылык көрбөйт да карышкырчы. Эч жакшылык көрбөйт да. Качан көрсөң келтек жеген, кыйкырган, өкүргөн, ар кандай болуп айтор ушундай. Коен суудан кургак чыгып кетет көп жерлерде. Негизинен жооп тура. 2-2. 2-2. Мындай таң калыштуу эме бар да бул жерде, көз караш бар да. Биз үчүн карышкыр зөкөр, хулиган катары сүрөттөлөт, бирок Европа жок, маселе коёнда деп атат. 5-раундга старт беребиз. 5-раунд. Жадабай көргөн мультфильм кайсы, Сеймек мырза, сизде? Кайра көргөн? Мен Том жана Жерни көрөм азыр деле. Медер мырза, сизчи? Букайдыны көргөнбүз, андан кийин чоң фильмдерге өттүк. Шректи дагы мен сериясынын аягына чейин. Аруна Тазабекова Бишкектен сиздерге каршы суроо берет. Телегөрчү суроосун фото суроо иретинде жөнөттүр. Экранга көңүл бурабыз. Урматтуу билермандар. Швейцариянын Лугано шаарында кээ бир үйлөрдүн дизайндары мына ушундай көрүнүштө. Сиздерге суроо, эмне максатта мына ушундай көрүнүштө үйлөр бар? Кетти минута. Бул авариялык чыгуулар болушу мүмкүн. Мисалы, бизде кээ бир үйлөр бар го, көп кабаттуу үйлөрдүн жанында тепкичтери болот. Булар ошону дизайн катары коюп, бирок авариялык чыгуу. Бул ошол жагы. Ошол дизайнды бузбай туруп, бирок жардам катары. Бирок авариялык чыгуу. Коопсуздук эрежелери. Бир жагы мен ойлоп атам, бул үй жаныбарлары үчүн да болушу мүмкүн, мышык үчүн же башка нерсе үчүн атайын кылып коюшкан болушу мүмкүн. Ооба. Жеңилче. Башкаларды салыштырып көрөлү. Башка үйлөрдүн жанында авариялык чыгуулар бар. Бирок мисалы балкондон балконго түшүп Бирок атайын үй жаныбарлары үчүн да болушу мүмкүн. Үй жаныбарлары болушу мүмкүн. Жок, эгерде чет өлкөдө болсо үй жаныбарларын алар и так үйдөн деле киргизишет. Атайын 3-кабатка, башка кабаттарда жок экен. Ошол болушу мүмкүн. Бул ошо коопсуздук үчүн эле койду. Бул авариялык чыгуу. Авариялык чыгууларда колдонулган нерсе. Дагы кандай варианттар болушу мүмкүн? Авариялык чыгууларда пайдаланылат. Атайын дизайн кылып койгон, Бирок 3-чү этаждан өйдөсүнө тепкич иретинде эмес, бул бир нерсе чыга Жок, өзү тургандай. бул 3 эле этаждуу үй экен. Кармак сыяктуу 3 кабаттуу үй экен өзү негизи. бар экен дагы үстүнө бирөө. Чердак экен. Кайсыга токтолобуз, азыр убактыбыз аяктап атат. Ошол өрт кырсыктары деген. Сеймек мырза, Бизде ким жооп берет? болуп атат. Ошонун бирөөсүн тандап ушул идея Медер мырзадан чыкты. Медер мырза өзү толуктап жооп берет. Медер мырза. Бул сүрөттө жашырылган бул суроого биз бул авариялык чыгуу деп эсептеп атабыз азыр. Өрт коопсуздугунда же болбосо үйдөн бир кооптуу учур болгондо авариялык чыгуу катары пайдаланышкан. Ошону булар сулуу дизайн, үйдүн сырткы дизайны катары жасап коюшкан деген ойдобуз. Адам ушул жерден чыгып кете алабы деген, адамды көтөрө алабы деген дагы маселе жаралат. Туура жооп. Талкуу учурунда негизи айтылгандай болду. Мышыктар үйлөргө кирип чыгуусу үчүн атайын даярдалган жолчолор, урматтуу команда. Сеймек мырза да бул айтып өткөндөй болду. Сеймек мырза мышыктар үчүнбү деп. Телегөрүүчү Аруна Тазабекова
телекөрчү тарапка 1 упай алып келди. Оюн улантылат. 6-чы раунд. 6-чы раунд. 6-чы раундга старт беребиз. Билсеңиз жооп беришиңиз керек эле. Өткөрүп салгандан кийин бузулуп кетет. Толубай Бурканбеков. Ош ТВга качан келдиңиз? Мен Ош ТВ телеканалына 2024-жылы келгем. Март айында. 1 жыл аштыра. 2 жылга жакындап калды буюрса. Журналистиканы аяктаңызбы же? Журналистканы аяктагам. Ал укчулар жаңылыктар бөлүмүндөсүз, Ооба, жаңылыктар бөлүмүндө кабарчылык кызматта иштейм. Жакшы. Бехрус Бердалов Ташкент шаарынан силерге каршы суроо жөнөткөн. Урматтуу билермандар, суроо. Африканын Туарек деп аталган уруусу байыртадан бери төө багып келишет экен. Эгер уруунун төөлөрүн карасаңыздар, алардын үстүңкү эринин же мурдунун бир бөлүгүн жок экенин көрөсүздөр. Ушул уруунун төөлөрү ушундай экен. Мындай жаракаттар төрөлгөндө эле жасап коюшат экен да. Бото кезинде эле жасап коюшат экен да. Ошол уруунун адамдары. Сиздерге суроо. Музоолорду мындай жаракат кылуунун максаты эмнеде? Музоолорду бото дейбизби айтор? Эмне үчүн антип тилип коюшат? Минута кетти. Жок, бул биринчиси энбелге, экинчиси бул Урууга тандык экен. жок. Эми болот да буларчы. Буларга төөнүн сүтү керек. Бизде чүлүк салып коет го. Ошонун ордуна бул мурду тийсе ооруйт. Ошол уруу. Эрини менен дагы ошон үчүн кесип койгон болушу Анда мүмкүн. жууп Алар даярдайбы. эмне тамак жейт анда? Жок, ал чөп жейт да. Жаш кезинен баштап ошол эмеге жегенге үйрөнөт да. Бул бизде деле колдонулган ыкма кеңирлечи. Үстүн керде болгондо бул жагы менен чайнайт да бар. Жаг чене берди ал ичиндечи. Бирок энди алар кулакка деле башка жака Ооба, деле салат да бизге ошол. бул ошол төөнүн болгон сүтүн сактап калыш үчүн чөлдө. Эмени Баалуу нерсе жок да, бул Ботолоруна ошон үчүн. бериш салышканда энбел. Эми болбасын деп ошол нерсени колдонгон болушу мүмкүн. Себеби туулганда эле кылып атпайбы? Дагы кандай варианттар болушу мүмкүн. Эме кылчу болсо, эн белги салчу болсо, аны кийинчерээк деле салса болмок менин оюмча. Эң белги эмес. Кулагына, көрүү жамбашына. Ооба. Аны сактап калуу үчүн. Ооба, аны сактап калыш үчүн ушул ыкманы колдонгон деп ойлоп атам. Өзүңүз жооп бериңиз. Семек мырза, ким жооп берет? Урматтуу алып баруучу, бул суроого өзүм жооп берген аракет кылам. Бул уруу ошол төөнүн сүтү аябай баалуу болгондуктан анын ботолору энесин эмип койбостугу үчүн ушул ыкманы колдонгон болушу мүмкүн. Тооректерге тиешелүү эң белги да ушул болушу. Эсеп 3-3 жооп туура. Алардын энелеринен көбүрөөк сүт алуу максатында мына ушундай кылып атайын жаракат кылып коюшат экен. Себеби сүт ал чөлкөмдө аябай баалуу, табыш кыйын. 7-чи раундга старт беребиз. 7-чи раунд. Айзирек Гадаева. Маанаңыз кандай, Айзирек? Жакшы. Ош Примде кайсы кызматты аткарам дедиңиз? Жаңылыктар бөлүмүндө. Жаңылыктар бөлүмүндө. Ал жерге канча убакыттан бери иштедиңиз Ош Примде? Быйыл 3-жыл. Быйыл 3-жыл. Жаңылыктар бөлүмүндө негизи канча бир 10 чакты адам болсо керек, э? Ооба. Сиз да журналистиканы аяктаңызбы же башка тармактан келет? Журналистика, э? Сабира Ахмедова Өзбекстандан дагы сиздерге суроо берет. Суроого көңүл бурабыз. Бул нерсе сөзсүз берилет дейт. Бирок эч ким аны сурабайт мага бер деп. Балким сурашы да мүмкүн, бирок көпчүлүк сурабайт дейт. Эл менен отургузат дейт бул нерсе. Тынчтык менен сүйлөтөт дейт. Жалгызды да, конокту да унутта калтырбайт. Кээде аны менен сыр айтылат, кээде үнсүз учур болот. Бир карасаң жөнөкөй, бир карасаң бүтүндөй маданият. Урматтуу билермандар, бул эмне? Кетти минута. Бул жарнама болушу мүмкүн. Эл менен отургузат дейт. Сөзсүз берилет, сурабайт. Бул жарнама
Менин оюмча жарнама же кино тасма. Тынчтыкта сүйлөтөт дейт. Чоң аудитория. Конокторду да унутпайт дейт. Эмне деп атат? Бул эмне деп атат? Бул Бата эмес. Менин оюмча. Менин оюмча ой болот. Сөзсүз берилет, бирок көп сурабайт дейт. Сурабайт. Сурабайт. Бирок сурагандар да болот деп атат да. Ооба, сурагандар да болот. Сурагандар да болот дейт. Мисалы, бул берилет. Анан тынчтыкта дагы Сүйлөтөт. Коноктор үнсүз деп элди атат. отургузат. Көз болушу мүмкүн эмеспи? Тынчтыкта биз Ой болушу мүмкүн эмеспи ой? Элди Ойда. отургузат. Ким жазып? Эл менен отургузат. Сөзсүз берилет. Сөз берилет. Бирок Аны анын көп сурабайт. Сурабайт дейт. Эл менен отургузат. Тынчтыкта сүйлөтөт. Коноктор Кино эмеспи? Кино. ооба кино болушу мүмкүн, кино тасма болушу. Бирок сөзсүз берилет атпайбы? сөз берилет. Баарына сөз берилет. Бериле турган нерсе. Берилип кеткен. Бата деген эле вариант жакшы. Сүйлөшө беребиз го. Менин оюман Аны сурабайт дейт. Ким болот? Мен деле бата жакыныраак болот. Бата жакыныраак. Сыймык мырза. Эмнени айтып атат тили көрүүчү? Бата болушу. Биз аябай ойлонуп Медер мырза жооп бере турган болот деп. Медер мырза 3-чү жолу жооп берип атасыз. Кандай жооп болушу керек сизден? Угалы? Бул мен биринчи эле оюма келген нерсе бул бата болду. Бата Омин деген батаны айтып атасыз, а? Ооба. Бата болду. Бул себеби батаны сурап да алат, бата берип коюңуз деп. Анан батаны сурабай деле берет. Бул тынчтыкта айтылат, эл менен чогуу отургузулат деп айтып атат көпчүлүктө. Кээде сыр айтылат дегени кандай? Сырдашат Конокто дагы деп атат. Бата менен сырдашат да мисалы. Ошого биз бата деп эле жооп берели деп атабыз азыр бул боюнча. Батага токтолдуңуз. Ооба. Жооп кабыл алынат. Бир карасаң бүтүндөй маданият дейт. Туура жооп. Чай, урматтуу билермандар. Чай ичүү, чайлашуу. Өзбекстанда чай биринчи орунда маданият катары дагы конокторго көрсөтүлөт, чай ичиңиз дейт. Биринчи чай сунат. Сырдашат, чай ичип алып сырдашат деп пиаланы тегеретип коюп. Ай 4-3. Телекөрүүчүлөр дагы бир упай алдыга чыгып кетти. Дуа берүү деле жаман эмес, Медер мырза, негизичи. Бирок чай ичип кеттиңиз деген сөз ар бир адамдын оозунан чыга турган сөз да бул. 8-чи раунд. 8-чи раунд. Медер мырза, телевидениянын учурдагы ролу кандай болуп калды? Эгерде жасалма интеллект кирип келген болсо, кандай дейсиз? Телевидение бул интернеттин доорунда дейбиз. Баары бир өмүр сүрө бере турган нерсе, телевидение баары бир жашайт. Жок болуп кетпейт. Жок болуп кетпейт. Азыр бирок ушундай учур биз интернет менен гана жашап атабыз азыр. Ар бирибиздин колубузда өзүбүздүн телевизорубуз бар. Бирок телевидение бул жоголбойт. Бирок атаандашуу аябай күч. Атаандашуу күч бирок. Кыргыз телевидениясындагы сиз кадырлаган, балким баалаган бир 3 инсанды айтып бериңизчи. Кыргыз телевидениянын тарыхында мындай. Кыргыз телевидениясынын тарыхындагы мен баалаган мен сыйлаган кишилер булар көзү өтүп кетти. Түштүк аймагында бул Тайыр Турсуналиев. Эң мен сыйлаган адам, ал менин окутуучум деп айтсам да болот. Андан кийин кыргыз телеберүүсүндө өзүнүн изин калтырган кишилердин бири бул Бактыбек Мамытов. Андан кийин ошол жаш муундан деп айтсак деле болот азыр. Кыргыз телевидениясында дагы кыргыз журналистикасына эң салым кошкон кишилердин бири бул Кубат Оторбаев менен Султан Жумагуловду айтат элем мен. Түшүнүктүү. Кимдин суроосу келди? Сиздерге каршы Супер Блиц ойнойт экенбиз, урматтуу команда. 3 суроо 20 секундадан берилет. Саид Али Кыргызбаев, Кара Суу районунан сиздерге каршы суроо берет.
биздин заманга чейинки 4 кылымдагы байыркы Индия жазууларында жылкылардын туягы жок, пилдердин сөөгү жок болгон табышмактуу оюн сүрөттөлөт экен. Оюн. Сиздерге суроо. Европалыктар Хорватиядан чыккан деп эсептеген бул оюндун азыркы аталышы кандай? Кетти 20 Шахмат, урматтуу алып баруучу. Шахмат. Шахмат. Биринчи суроонун жообу туура. Кийинки суроо Василий Станчук, Белоруссиядан. Немец тилинде, балким Германияда десек да болот экен. Ушул адамды чымын кармагыч деп аташат экен. Какшык иретинде, Медер мырза. Чымын кармагыч. Себеби ал өзүнүн ишин жакшы аткара албагандыгы үчүн ушундай атап коюшат экен. Демек кайсы бир кесип нээси назарга тутулуп атат. Германияда немецтер ушинтип атап коет экен. Сиздерге суроо. Кимди ушинтип аташат алар? Кетти 20 секунд. Чымын кармагыч деп бизде деле бош отурганда кайсы кесип ээлер бош отурат? Ким? Охранник. Күзөтчүлөр, Күзөтчүлөр, эмелер, секретарчылар эмне дейт бизде? Катчылар. Катчылар. Ким? Күзөтчүлөр болушу мүмкүн, ошондо ошентип карап отурушат. Дарбазаны ачып жакка швейцариялар болушу мүмкүн. Немец тилинде. Бирок немецтер. Сыймык мырза ким жооп берет? Немецтер атайт экен көбүнчө. Бирок атаган жөнү бар экен. Мен эми жообун билген үчүн айтып атам да. Биз ишеничтүү эмеспиз, бирок күзөтчүлөр деп токтолуп атабыз. Күзөтчүлөр. Ооба. Себеп? Биз билебиз, күзөтчүлөр ошол биз дайыма көргөн абалда жөн гана бош отурганын көрөбүз да. Биздин күзөтчүлөр ошондой балким алар дештик. Бош отурганда чымын кармагыч деген кандай байланыштырабыз? Бул чымын кармагыч деп кыргызда айтылат го жанагы. Ошондон башка жумуш кылбайт дегендейчи, чымын учса ошону өлтүрүп коюп отурат деп. Бизде айтылат бул нерсечи. Жооп кабыл алынат. Туура жооп. Назарда спорт тутулат. Спорттун футболу болгондо дагы. Футболдун болгондо дагы дарбазачысы. Сыймык мырза, Медер, сиз футболго кызыгасыз, Медер мырза? Ооба. Кызыгасыз. Бул жөнүндө ошо ойлонуп турбуз. Начар дарбазачын айтат экен Медер мырза. Голду өткөрүп жиберген, колунан арасынан баягы топ өтүп кетет го. Ооба. Бул чымын кармагыч дейт экен да. Ар дайым эле топ өткөрүп, воротага дарбазага гол киргизип жүргөн бул дарбазачы. Бул болбогон дарбазачы дейт экен да. Чымын кармагыч деген да бир лакап ат коюп коюшат экен да. Футболчуларга. Германия. Ай. Блиц раунд токтоп калды ушул жерде. Бир упай телегөрүүчүлөргө өтүп кетти. Эсеп 5-3. Абал эми кооптуу десек болот. 9-чу раунд. Ушундай уккан жайыңыз барбы, Медер мырза? Дарбазачыларды. Жооп бербеймин мен ошол боюнча. Футбол боюнча анын мындай макамдарын, лакап аттарын дарбазачылардын укпа турмун. Өмүрзак Азимкулов Ош шаарынан силерге каршы суроо берет. Урматтуу команда, суроого барабыз. Султан Ибраимов, белгилүү мамлекеттик жана коомдук ишмер, Ош обкомунун биринчи катчысы болуп турган убакта Кара Суу районунун бир аймагында жыйын өткөрүп калат экен. Анын сөзүн тасмага түшүрүү иши ушул тележурналистке жүктөлөт экен. Кайсы бир тележурналистке? Демек бул айталык 75-жылдар десек болот. Ал киши Ибраимов 68-ден 77-ге чейин ушундай эле бир 10 жылга жетип жетпеген убакта башкарган Ошту. Бирок микрофондун чубалгысы шунуру кыска болуп президиумга жетпей калат. Ошондо бул журналист, тележурналист тобокелге салып президиумга барып отуруп алат. Жетекчилер отурган жерге отуруп алат. Муну байкаган Султан Ибраимов: "Ай жигит, кысылбай кенен отура бер" деп айтат экен да. Ошондон кийин гана ал өзүнө келип, отуруп, микрофонду ортого коюп, сөздөрдү жаздырып алган экен. Урматтуу билермандар, сиздерге суроо: кайсы тележурналист жөнүндө сөз болуп жатат бул жерде? Ошто кетти минут.
Байыш Төлөнов. Ошол киши ошолго туура келет. Андан башка бизде ошто хронологиясы 75-жылы. Байыш Төлөнов. андан башка мындай ошол киши ушундай болгон экен да, барып Тайманбас. кесе тайманбас болгон да. Биздин Анын кесиптешибиз немеси дагы маалыматты алып келиш керек болгон да. жаңылыктарда ошол киши иштеп турган. Андан кийин иштегендер деле бар, бирок алардын жашы жетпейт атазычы. Жашы туура келбейт, 75-жылдары. 75 Ошол жылдар туура келет. Андан 51 жылкы болгон ал киши. Элге уят болуп эле талкуулап туралычы. Анан Оша кайда бар эле. Бирок ал бизге белгилүүсүн берет го деп ойлоп атам да, эмчи. Жок, белгилүү болгон. Байыш Төлөнов бул жерде азыр үндү жаздыруу, ал жерде оператор болгонбу? Жок, Журналист. Убакыт бүттү, Сыймык мырза. Команда ким жооп берет? Бул суроого өзүм жооп берем. Биздин оюбузча, мен бир аз угуп калган жайым, уже эгер ошол туура болсо, бул биздин маркум кесиптешибиз Байыш Төлөнов деп ойлоп атабыз. Бул журналист чындыгында Байыш Төлөнов болчу. Жооп туура. Ал кесиптешибиз жатканча жайлуу болсун. Чындыгында айрым учурларда тайманбастык менен ушундай кадамдарга барган учурлар көп болгон экен. Өмүр баянынан уккан жайыбыз бар. 4-5 эсеп, бир упай команда өзүнө алды. Оюн улантылат 10-чу раунд. 10-чу раунд. Командада азырынча шанс бар деп туралы. Эгерде минуттан башында эле бул Байыш Төлөнов болсо керек деп Сыймык айтты. Токтотуп калсам, бирок менимче тактоо иретинде талкуулашты окшойт. Александр Герасименко, Чувашия Республикасы, Новочебоксарск. Урматтуу команда. Марк Цукербергден цитатасын улантыңыздар дейт. Жеңилүү стратегиясынын кепилденген жападан жалгыз жолу бул эч качан, бул жагын эки сөз менен табыңыздар. Жеңилүү Токтоп калуу да. Жеңилүү деп атпайбы, жеңилүү стратегиясынын кепилденген жападан жалгыз жолу токтоп калуу. Жеңилүү стратегиясынын кайра Бул аракеттенген. жеңилүү деп атат, жеңилүү. Жеңилүү. Жеңилип каласың деп атабы? Токтоп калсаң жеңилип каласың деген. Токтоп калуу болушу мүмкүн болчу. Токтоп калуу. Эки сөз менен Эки сөз менен токтоп калуу. Эгер калбоо болсо бул жеңүү деген сөз. Токтоп калуу болсо жеңилүү. Жеңилүү стратегия. Кепилденген дегенге да майн беришет. Ураны деле ошондой да. Токтоп калбоону эме кылат? Анда башка варианттар жок. Токтоп калуу жок. Синоним эле, кайра Ошо аракеттенүү. синонимдер болушу мүмкүн. Аракет кылбоо, артка кайтуу деген сөздөр болушу мүмкүн. Кайрадан баштоо болушу. Ооба, кайра. Жок, Анда антоним. Кайраттыр деген бул жең деген сөз. Жеңүү деп атат. Азыр жеңилүү деп атат. Жеңилесин деген маанини берип атат менин оюмча. Азыр тактап. Сыймык мырза, Суроону бир ирет кайталасаңыз, анан ордодон жардам алабыз. ордо даяр туруңуздар. Суроону кайталайм. Марк Цукербергдин цитатасын улантыңыздар. Деген сөз. Жеңилүү стратегиясынын кепилденген жападан жалгыз жолу эч качан, ушул эки сөз менен улантылат экен да. Ордо жардам бериңиздер. 20 секунда кетти. Жакын келиңиздер. Кетти. Жок, бул тескери болуп калат эч качан. Эч качан кайра аракеттенсе Утулбаш керек экен да, компенсация эмне болушу мүмкүн? Бизнестеги риск болуп эч качан риск болбогу же Токтоп калбоо. Жеңилүү Тобокелдикке барбоо. Тобокелдикке барбоо. эч качан деген барбоо. Эч качан тобокелдикке барбоо. Тобокелдикке барбоо. Бизнесмен болгондо кайрадан тобокелдикке баруу. 20 секунд аяктады. Ордо тынчтанабыз. Сыймык мырза. барбоо да. Сыймык мырза. Биз ордонун жардамы менен өзүбүздөн да ушул сыяктуу пикир чыккан. Цитатанын эң акыркы сөзү эч качан тобокелдикке барбоо. Эч качан тобокелдикке барбоо. Жооп туура. Жооп туура. Тобокелге барган адам гана
жеңишке жетиш мүмкүн экен да. 5-5 теңдешүү. Теңдешүү. Ордо жакшы жардам берди. Айпер Жаныбекова Кара Балта шаарынан сиздерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар, телекөрүүчү сиздерге фото суроо жөнөттүр. Алгач мен сиздерге ушул камерада эрик планды алып берип койсо жакшы болот экен, телекөрүүчү үчүн дагы. Урматтуу билермандар, урматтуу команда. Lacoste деген бренд бар, анча-мынча товарлардан колдоносуздарбы, Сыймык мырза? Ушул бренд, Lacoste бренди 2018-жылы логотиби болгон крокодилдин ордуна, билесиздер, крокодилдин логотибинде. Крокодилдин ордуна башка кээ бир тырнакчанын ичине жазып коюптур. Кээ бир жаныбарлардын сүрөтү менен ар бир кийимди кандайдыр бир санда гана чыгарган. Эми сиздерге суроо. Эмне үчүн мына ушундай сандар көрсөтүлгөн? Эмне үчүн сандар жазып жатат? Убакыт кетти. Бул сандарга кандай байланыш бар? Чыгарылышта эле тиражда. Ошол гана санда чыккан деген маани эмес. Бийиктик же канча төмөндө жашагандыгына карап эмес. Жок, 90 бул 50 аябай аз нерсе да. Ошол эле өлчөмдө чыккан. Ушул жаныбарлардын ушунча түрү бар. Мисалы балыктын түрү көп. Популяциясына карашып. Көрүнүп турган эмне? Бул 589 деген Сизге сүрөттөр жакшы көрүнбөйбү? Сүрөттөр жакшы көрүнсө аябай жакшы болмок. 589 деген эмне экен бул? 589 деген ушул. Ящерица. Эмнеси же ушунча жаныбардын терисин иштетиштүү бар. 50 деген эмне? Ал көрүнбөй атат да бизге 50. Ушунча нерсе өлтүрүлдү, может, ошол жылы. Бул коргоого алынган жаныбарлардын арасынан ушунча жаныбар жок кылынды. Может, ушунча жаныбар эле калды деген маани эмеспи? Же ушунча калды, же ушунча жок кылынды. Мисалы 1400 деген киттер. Бул коргоого алынган жаныбарлардын саны болушу мүмкүн. Керек деген ойдо. Жок, ошону бойду толукташыбыз керек, ойду толукташыбыз Коргоого алынган жаныбарлардын саны болушу мүмкүн. Ошончо өлтүрүлдү го дейм, бир жылда. Өлтүрүлгөн го дейм. Бир жылда ушунча өлтүрүлдү деген. Бул жерде жаныбарлар так көрүнгөндө жакшы болот. Керик бар экен, элик бар экен, 90. Суроонун астында үкү экен. Суроону мындай деди. Сандар эмне деп атат? Бул ошол кийимдин тиражы Ушунча тиражда чыккан экен да. Ушунча тиражда чыккан экен. Мен ойлоп атам, ушунча жаныбар ушул жылы өлтүрүлгөн. Себеби бар, коргоого алынган жаныбарлар болушу мүмкүн. Ошону коргоо максатында бул символикалуу түрдө ушул нерсе. Убакыт аяктады. Сыймык мырза. Ким жооп берет? Бизден өзүм жооп берген аракет кылайын. Тынчтанабыз. Бизге сүрөттөр даана көрүнбөй атат, эми болжолдоп атабыз да биз азырчы. Себеби сапаты бир аз экен да. Сапаты кетип калыптыр. Биз ойлоп атабыз, ошол 2018-жылы коргоого алынган ушул жаныбарлардан мисалы 444 кит же 90 керик өлтүрүлгөн. Ошого карата бул символикалуу түрдө жарандарга эскертүү максатында чыккан деп ойлойбуз. Бул коргоого алынып, ошол жылы өлтүрүлгөн жаныбарлардын саны. Коргоого алынган дегенде кандай сөз менен толуктасак болот? Эми кызыл китепке кирген. Кызыл китепке кирген аз сандагы жаныбарларды коргоо иретинде ушундай чыгарылган. Жооп туура, Азамат. Тукум куруп болуп бара жаткан жаныбарларды кызыл китепке киргизген жана ошолорду коргоп калуу максатында коомчулукка мына ушундай брендти жарыялаган. 6-5 эсебинде бүгүн телевидение курама командасы телекөрүүчүлөрдү 1 упай эсеби менен жеңишти. Куттуктайбыз. 6-5 1 упай менен команда алдыга чыгып кетти. Семетей мырза, Сагын мырза, магистрлер биздин клубтун кыскача оюн тууралуу эки ооз сөз сиздерден. Журналисттердин оюну кандай баалайсыздар? Кайсы команда мүчөсү мындай активдүүлүгүн көрсөтө алды? Семетей. Урматтуу алып баруучу, биз оюнга күбө болдук. Команданы жеңиши менен куттуктайбыз. Биз дагы ушу жеңишти күткөнбүз. Бүгүн мындай маанай шат оюн болот деп дагы үмүт кылганбыз. Команда ишеничти актап жакшы ойно берди. Эми командада бардык мүчөлөр эле активдүү катышканга аракет жасады. Бирок арасынан ушул бүгүн Сыймык мырза, Сыймык Марат уулу дээрлик бардык эле суроолорду тапты, бирок кээде гана адашып калып атты. Бирок туура жооп берген мезгилдери дагы көп болду. Ушул Сыймыкты мен мыкты билерман катары табам.
Так, андан сырткары суроолордун арасынан мен ушул түрк лирасы жөнүндөгү суроону мыкты дедим. Мындай логикага жаткан суроо экен. Анан дагы бир нерсени кошумча айтып коеюн деп атам, урматтуу алып баруучу. Бул өтө жакшы самалык болуп атат. Мына телевидение күнүнө карата теле кызматкерлери келгени, ошол эле учурда биз ушул салтты улап, балким мугалимдер күнүндө жалаң мугалимдерди, медицина кызматкерлеринин күнүндө балким медиктерди чакырып, укук коргоочуларды чакырып дегендей ушундай колдойбуз. Аркылуу кесип ээлерин дагы биз чакырсак болот, юристтерди чакырсак болот. Эфирден пайдаланып ушул ордого келип ойноого чакырып кетет элем, урматтуу алып баруучу. Рахмат. Урматтуу алып баруучу, урматтуу клуб, аябай мындай сонун оюн болду. Мына ушул учурдан пайдаланып биз дагы куттуктайбыз. Кыргызстанда мына телевидение күнү майрандай болуш керек. Мына ушул биздин бүгүнкү команда аябай мындай өздөрүнө телевидение күнүнө карата майрамдык маанай тартылат десек жаңылышпайбыз. Анан бул жерде мен дагы кошулам. Мына Сыймык Марат уулу өзгөчө идеялар чыкты. Көпчүлүгүн тапкан аракет кылды. Акыркы суроону да табып, мына ордого жеңиш алып келди. Ал эми жогоруда айткандай, ар бир кесип ардактуу дегендей, бул телевидениеда мен карап отуруп, бир мына өкүнүчтөрдү, бир канча жылдардын өткөндөрүн, канча убакыт өттүр ушуну элибизге кызмат кыла берсин. Мен жеке ойлойм, телевидение баары бир аброю күчтүү, таасир берет. Биз да ошондо угуп чоңойдук, көрүп чоңойдук. Азыркы учурда дагы дээрлик элдерибизге мындай сонун салым кошотон ишеништебиз. Ал эми суроо боюнча көптөн суроолор берилди. Анын арасынан жеке мен Өмүрбек Азимкулов агабыздын ушул мындай маркум Байыш Төлөнов тууралуу суроосу мен мыкты деп балайм. Себеби ал инсан мына билип жүрөбүз. Буга чейин келип батасын берип ушул юбилейдик ачууда келген болчу. Андан кийин жакында эле тилекке каршы өтүп кетти. Бирок бул инсандарды убагында билип, тарыхын окуп жүрүшүбүз керек экен. Албетте Султан Ибраим тууралуу, дагы биздин залкарлар тууралуу. Ошондуктан бул инсанды Байыш Төлөнов агабыз дейбиз, агайыбыз тууралуу суроону мыкты деп балайбыз. Команда ийгилик каалайбыз. Өмүрзак Азимкулов берген суроо жана Иманалы Бейшеналиев берген суроолор магистрлер тарабынан мыкты суроолор деп эсептелиптир. Сымык мырза, сизге да эки сөз. Оюн кандай болду? Маанай кандай? Кайсы суроо жакты сиздерге бүгүнкү оюнда? Оюн аябай курч мүнөздүү өттү деп эсептейм. Себеби теле көрүүчүлөр менен бирдей үзөңүлөшүп баруу бул аябай кооптуу нерсе да. Ар дайым өзүңдү түз эфирде отургандай эле сезинесиң. Анан оюнду сагыныппыз. Көптөн бери келбей, бул студияга кирбегенге аябай оюн жагып атат. Биз мыкты суроо деп ошол түрк лирасы жөнүндө берилген суроону эсептейбиз. Ал эми Байыш Төлөнов агай кесиптешибиз жөнүндө берилген суроо. Бул албетте бизге маалыматты дагы да көп эстөөнү, ал кишинин жолун улоого болгон трамплин деп эсептеп атабыз. Биз ошол эки суроону мыкты деп таптык. Атайын телевидение күнүнө деп мына ушундай сонун торт жөнөттүр. Барбол компаниясына ыраазычылык билдиребиз. Билерман Ордо, ЛТ Кыргызстан, Барбол 8 декабрь телевидение күнүнө куттуктайбыз дейт. Барбол 2008-жылы негизделген болсо, Билерман Ордо дагы 2008 негизделген. Экөө теңбиз Барбол менен. Чоң рахмат. Демек, урматтуу теле көрүүчүлөр, мына ушу менен бүгүнкү биздин майрамдык чыгарылыш соңуна чыкты. Жалпы Кыргызстандагы телевидение кесиптештерин биз куттуктайбыз. Жооптуу жана кызыктуу ишиңиздер улана берсин. Барыңыздарга ден соолук каалайбыз, үй бүлөлүк тынчтык каалайбыз жана мыкты суроолорду теле көрүүчүлөр сиздерден күтүп кала бермекчибиз. Кайрадан көрүшкөнчө аман болуңуздар. Ассаламу алейкум.